Жозеф Морфи. Психологиялык жана физиологиялык кайгуу. Түпкү туюмдун күчү. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Үсөрова. Бишкек 2026. Киришүү. Бул китеп ийгиликтерге жетүүгө кандай жардам бериши мүмкүн? Бүткүл дүйнө жүзүндө жана жашоонун бардык тармактарында аял эркек дебей бардык адамдар ийгиликке жете аларын көрө алдым. Силер дагы түпкү туюмуңардын сыйкырдуу күчүн колдоно баштаганыңарда керемет ийгиликтерге жетишиңер мүмкүн. Бул китептин максаты силерге адатка айланган ой өрүшүңөр, кыял чабытыңар жашооңордо кандай маанилүү орунда турганын көрсөтүү. Ким түпкү туюмунда кандай ойдо болсо, ал ошондой. Жоопторду билесиңерби? Эмне үчүн бирөөлөр дайым капалуу да, бирөөлөр жаркылдап турат? Эмне үчүн бирөө бардар жашайт да, бирөө жакырчылыктан кайгы муңга чөгө берет? Эмне үчүн бирөөлөр кооптонуп, коркуп турат да, башка бирөө эч камтама болбойт? Эмне үчүн бир киши заңгыраган үйдө жашаса, башка бирөө жер кепеде күн көрөт? Эмне үчүн бирөө жыргап куунайт да, башка бирөө кор болот? Эмне үчүн бир киши өзүнүн ишин мыкты билип, чыныгы кесипкөй болуп чыгат да, башкалар өмүр бою колунан эч нерсе келбей, эптеп тиричилик кылат? Эмне үчүн бирөө өтө оор кеселден да айыгып чыгат, а бирөө оорудан баш арылбайт? Эмне үчүн кээде ак ниет, адептүү кишилер аң сезиминдеги жана ден соолугундагы өксүктөрдүн азабын тартат? Эмне үчүн адепсиз, бузуку кишилер жолдуу, бай, ден соолугу чың болуп, жашоонун ырахатына батат? Эмне үчүн бирөө бактылуу үй бүлө курат да, башка бирөө тилегине жетпей калат? Бул суроолордун жообу акыл эстин жана түпкү туюмдун иштешинде катылып жаткан жокпу? Албетте, ушундай. Бул китептин жазылыш себеби. Мени бул китепти жазууга ушул жана ушуга окшогон суроолорго тапкан жоопторумду башкалар менен бөлүшүүгө кызыкканым, каалаганым түрткү болду. Акыл эсибиздин түпкүрүндөгү чындыктарды мүмкүн болушунча жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Жашообуздун жана акыл эсибиздин түпкү жана маанилүү мыйзамдарын жөнөкөй эле түшүндүрүүгө болоруна ишенем. Бул китептин тили күнүмдүк гезиттерде, басылмаларда, кеңседе, үйдө жана күнүмдүк иш-аракеттерде колдонулган тилден айырмасы жок экенин көрө аласыңар. Китепти көңүл коюп окуп, майда чүйдөсүнө чейин көрсөтүлгөн ыкмаларды аткарууңарды каалайм. Ошондо гана ойдун чаржайыттыгынан, кайгы кападан, кайгы муңдан арылып, жол ачылып, ийгиликтерге себеп болгон күчтү таба аларыңарга чын жүрөктөн ишенем. Жараткан түпкү туюм аркылуу силерди ийгиликке жеткирет, башыңарга келген кыйынчылыктарды жеңүүгө жол таап берет. Сезим туюмдук физикалык чекти ашып өтүүгө өбөлгө түзөт. Силерди эркиндикке, бакытка жана жан дүйнө бейпилдигине алып барчу жолго салат. Түпкү туюмдун керемет күчүн колдоно алгандарды оору сыркоолордон сактап, кайрадан демдүү, күчтүү болушка жардам берет. Ички күч кубатыңарды колдонууну үйрөнүп жатканыңарда, ой санааңар өзүңөрдү туткундап алган каалгасын ачат да, силер чыныгы эркиндикти таба алгыдай жашоого өтөсүңөр. Ийгиликке өбөлгө болгон күч. Түпкү туюмубуздагы ыкласыбыз айыгууга өбөлгө болот. Көп жылдар мурун медицинада саркома деп аталган бир илдеттен түпкү туюм аркылуу шыпаа таап айыкканмын. Мага ошол түпкү туюмдагы күч кайрадан жашашыма өбөлгө болду. Азыр деле жашоодогу милдеттеримди жакшы аткаруума жардам берип келет. Ошондогу кылган эткендерим бул китепте майда чүйдөсүнө чейин баяндалды. Баарыбыздын түпкү туюмубуздун тереңинде катылып жаткан, Кудай Таала тарабынан тартууланган себепчи күчтүн бар экенине ишенүү башкаларга дагы пайдалуу болоруна ишенем. Менден бир жаш улуу дарыгер досумдун кеңешин угуп, бүткүл органдарымды жараткан, дене боюмду калыпка салган, жүрөгүмдү иштетип туруучу кудуреттүү күч өзү жараткан нерселерди айыктыра аларын байкадым. Бабалардан калган бир макалда табып жарага дары сүйкөйт, Кудай болсо айыктырат деп айтылат. Ийгиликке жетүүнү кааласаңар, жүзүгө ашат. Каалоо акыл эстин белгилүү бир максатка багыт алган аң сезим менен түпкү туюмдун бири-бирине айкалышуусу. Бул китеп силерге ички дүйнөңөрдөгү керемет күчтү колдонуунун жана жашоодо каалаган нерсеңерге жетүүнүн илимий жолун көрсөтөт. Силер бактылуу, бардар жашоого татыктуусуңар. Ийгиликке жетелеген бул күчтү колдоно баштаганыңарда, күнүмдүк жашооңордо карым катышыңар өз жолун таап, жумушуңарга байланыштуу көйгөйлөрүңөр чечилгенин,
үй бүлөлүк карым-катышыңар жагымдуу абалга келгенин көрөсүңөр. Бул китепти сөзсүз түрдө бир нече ирет кайталап окугула. Жараткан тартуулаган мындай таң калыштуу күчтүн кандай иштегенин, ички дүйнөңөрдөгү купуя илхам жана көрөнгө кандай пайда болоорун көрөсүңөр. Түпкү туюмуңарды ойготуунун жөнөкөй ыкмаларын үйрөнгүлө. Чоң казынаны колдонуунун жаңы илимий жолун кармангыла. Бул китепти көңүл коюп, бекем ишенип, сүйүп окугула. Силерди таң калтыра тургандай пайдасы тиерин өзүңөр да далилдегиле. Китеп силердин жашооңордо чоң бурулуш жасашы мүмкүн. Менин оюмча, толук мүмкүн. Баары эле каалайт. Пенде каалаганына жетүүсү толук мүмкүнбү? Күнүмдүк жашообузда көп дуа кылабыз. Жакшы тилектерди оозубуздан түшүрбөйбүз. Чындап эле ушундайбы? Кысталыш учурларда, кооптуу жана кыйын мезгилдерде, өлүм эшикти чертип кирип келгенде чын жүрөктөн Кудайга жалбарып, оозубуздан келмебиз түшпөй дуа кыла баштайбыз. Күнүмдүк кабарларга назар салгыла. Бүткүл өлкөнүн жашоочулары айыкпас тартка чалдыккан балага, эл аралык тынчтыкка же жер астында камалып калган кен казуучуларга дуба кылып жатканын көрөсүңөр. Андан кийин ал кен казуучулар аман-эсен куткарылып келишкен соң, жер алдында кандай дуба кылып Кудайга жалбарышканын өздөрү дагы айтып беришет. Дубалар албетте кыйын кезеңде жардамга келет, бирок аны баш тартууга мүмкүн болбогудай пайдалуу нерсеге айлантуу үчүн неге кыйын кезеңди күтөбүз? Анткени айткан тилектерибиз чын жүрөктөн чыкканда гана орундалат. Кишилер аркылуу жүргүзгөн изилдөөлөрүм мени таптакыр башка ойлорго салды. Тилек кылуунун күчүн мен дагы өз жашоомдон сездим. Айрыкча тилегине жеткен көптөгөн кишилер менен сүйлөшүп, иштештим. Көбүнчө иштин эң кыйын бөлүгү башка бирөөгө эмне каалап турганын айтуу. Кыйынчылыкка дуушар болгондор туура ойлонуу жана туура чечим кабыл алуу жагынан кыйналышат. Кыйынчылык аларды моонтуп, угуу жана түшүнүү жөндөмүнө тоскоол болот. Ошондой эле аткарыла турган бир формулага, жөнөкөй жана так кылыпка муктаж болушат. Бул китеп эмне үчүн маанилүү? Бул китептин эң маанилүү өзгөчөлүгү андагы кеңештерди аткаруу оңой экендигинде. Китептен күнүмдүк жашоодо оңой эле колдонгудай жөнөкөй, пайдалуу ыкмаларды, формулаларды табасыңар. Бул жөнөкөй процесстерди дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги көптөгөн кишилерге үйрөттүм. Китепте айтылгандар көңүлүңөрдү бурбай койбойт, себеби булар эмне үчүн силер өзүңөр каалаган нерселерге эмес, каалабаган нерселерге туш болгонуңарды түшүндүрүп берет. Дүйнөнүн кайсыл жерине барбайын мага, андай болсо эмне үчүн өз каалоому жетпей жатам деген суроо өтө көп берилип турду. Бул китептен эл арасына кеңири тараган ушундай нааразылыктын себептерин таба аласыңар. Түпкү туюмду колдонуунун жана туура жоопторду табуунун жолдорун көрсөткөн бул баалуу китеп силерге кыйын мезгилдерде пайдасы тиет.